Kırgızstan Tacikstan'da utup aldı. 16 yanvar günü futsal boyunca Kırgızstandın uluttuk kurama komandası Tacikistan menen oynop 4-2 esebinde utup aldı. Бул тууралуу өлкөнүн футзал ассоциациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы достук беттеш Индонезиянын Жакарта шаарында орун алды. Семетей Мурзакулов дубль кылса, Ислам Туратбеков менен Бектур Ильясов бирден гол киргизишти. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан курамасы Азия кубогуна даярдык көрүүдө. Эртең 18 январда Сауд Арабиясы менен дагы бир жолдоштук оюн өткөрөт. Алеми Азия кубогу дал ушул Индонезияда 27 январда башталат. Кыргыз курамасы А тайпада жайгашып, Ирак, Индонезия жана Түштүк Корея менен атаандаш болот. Алимардан Шукуров МЮга өттү. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Алимардан Шукуров карьерасын мекенинде улантат. Маалыматка ылайык оюнчу Мурас Юнайтед менен келишим түздү. Жаңы командасында оюнчу 22 катар номерде ойнойт. 7 жылдан кийин Аймурдун кайрадан Кыргызстандын чемпионатында ойнойт. 26 жаштагы жарым коргоочу карьерасын 2017 жылы Абдушатадан баштаган. Андан соң 2019-2020 жылдары Түркиянын Болспор клубунда топ сүргөн. Ал эми акыркы 5 жылдан бери Белоруссияда ойноп келет. 2021-2023 жылдары Немандын намысын коргосо, акыркы 2 жылда Торпедо Белас клубунда ойногон. 2025 жылы Беларусь чемпионатында 16 ойын өткөрүп, 1 гол жана 2 голдук пас чыгарып берген. Жаракаттарына байланыштуу көп оюндарга катыша алган эмес. Учурда оюнчу жаракатынан калыбына келип жаткан учуру. Демек, Мурас Юнайтеддин жарым коргонуу бөлүгүндө Эрбол Атабаев, Аймардан Шукуров жана Амир Жапаров ойнойт. Бул укмуштуудай күчтөнүү деп айтсак болот. Аймардан Шукуровго ийгилик каалайбыз.